Ассаламу алейкум, урматтуу агайын туугандар. Аксакалдарга рахмат. Ушундай элдин башын бириктирип, мондай саясий кыймылдардын баарын башын бириктирип, бир эмеге алып келебиз, ынтымак алып келебиз деген аксакалдардын бул вазипасы милдеттүү түрдө аткарыш керек. Жаштардын вазипасы, бу жерде жаштардын да вазипасы бар. Ал кандай вазипа? Урматтуу агайын туугандар, Марат байкенин өзүнүн вазипасы бар. Бул киши күч структурада иштеп келген кишилер. Биз башыбыз бирикпесе туугандар, ийгиликке жетпейбиз. Ушундой эле ар кайсы же залдарда чогулуп алып, көйгөйүбүздү бири-бирибизге айтып эле ушул ойдон эле кала берет. Үзөн байке туура айттыңыз. Барыш керек. Жүрүш жасаш керек, айтыш керек. Биздин да кыймылдын максаты ошол болуп атат. 2 мартта чогулуш керек. 5 жылдык отчет алалычы депутаттардан, 120 депутаттан. Ушу 5 жыл иштедиң, 5-300-гө көбөйтсөң 1,5 миң күн. 1,5 күн мен эмне кылдың Кыргызстан үчүн? Эмне пайда алып келдиң? Бу жакта абакта жаткан саясий токулган иштер менен кимисинин укугун коргоп койдуң? Кимисинин ишине кийлигиштиң? Сендер элдин көйгөйүн, элдин маселесин чече турган түзмө-түзлөрдүн милдетиңер болуп эсептелет деп бир элдин астына алып келбейли ушуларды? Бул коррупционный иштерди билбейби депутаттар? Өздөрү ошол жакта отурат го дейм анда, дойлада жеси ачыкчы келбесе. Билет да ушунун баарын билет. Ошолорду бир 2 мартта элге тартпайлы ушуларды. Болуптур, мен президентке азылбайлы коюм. Президенттин полномочиясы жок, президент эме. Президент айтпайлы коюм. Президент билбейт, президент деле билет прекрасно. Баары бул уюшкан кылмыштуу топ деп койсо болот буларды. Премьер-министр баш төш болуп атат, баары билет. Ат башылыктарга кылган мамилесин карабайсыңарбы? Премьер-министрдин. Силер элдин чыккынчысыңар деп кантип оозу барды ушул сөзгө. Ушуну Мухаммедкалый Абылгазиевич кылыш керек болчу да, ошол элди жерди коргоп калган ошол ант береби булар жанагы эмеге должностько кирип атканда ант берет да, туурабы? Жогорку кеңеште ант берет. Аны президент баары 120 депутат угуп турат. Анан кана ошол антын 120 депутат да ант бербеди беле? Жумушка кирип атканда 120 депутат да ант берди. Мына биз кыргыз элинин укугун коргойбуз, кыргыздын жерин жанагы соттолгондор боюнча Атамбаев жана Сапаровдор соттолбоду. Мына Атамбаев соттолду, Сапаров жо соттолуп кетти. Сапар Исаков. Сапар Исаков жалгыз күнөөлүү ошол иштерге. Эмне силер 120 депутат каякты карап аттыңар ошол Сапар Исаковду соттоп атканда силер эмне кылып аттыңар эле? Сапар Исаков сүйлөшүүлөрдү жүргүзүп атканда ТБ менен силер каякты карап аттыңар эле? Кол чаап отурбадыңар беле? Колдоп, коштоп. ТЭЦ боюнча договорду түзүп атканда карабайсыңар, договорду ачып, моякта пластиковый суу эмне үчүн $600 деп, эмне үчүн убагында суроо бербейсиңер? Мына мен 120 депутатка суроо берейин азыр, спикерине баш кылып туруп. Эмне үчүн ошондо пластиковый суу $600 эмне үчүн кирип калды сметага деп, ошол жакта араңарда строительдер деле бар, инженерлер бар, элиталар отурасыңар, уялчактаңар, болуптур. 60 уялчак экен, 60-ын ошон үчүн ордуңан туюп туруп, кыргыз эл үчүн күйүп пишип койбойт белең ошондо. Бүт баары уюшкан кылмыштуу топ деп койсо мен булардан жаңылбаймын. Эми мына саясий угумдуктар боюнча айтып кетейин. Садыр Жапаровдун ишин билесиңер, баары эмнеге кандай болуп аткан. Биз президентке чейин акыркы үмүт президентте болчу. Сооронбай Шарипович 780 миң киши жана кайрылууга кол коюп берди. 780 миң деген бул Кыргызстандын жарымы да почти. Канча мигранттар видео кайрылуу жөнөтүп атышат, мындай да кайрылуу жөнөтүп атышат, аксакалдар да келип кайрылып атат.
Сооронбай Шариповичтин гана укугу бар экен ырайым берүүгө. Эмне үчүн Садыр Жапаровго кайрылды? Бүт мыйзам жол менен баралы, мыйзамды кылалы. Эми акырында бир эле жол калды, урматтуу агайын туугандар бизге. Ал жол кайсы жол? Ал кыргыз элинен сураналы анда, кыргыз эли чечсин. Сооронбай Шарипович чече албаса, спец прокуратура чече албаса, жогорку сот чече албаса, турабы? Асакал, мына айтыңызчы, башка айлабыз калган жок да бизде. Парламент эмне үчүн ушул боюнча бир жыйын өткөрбөйт? Эл укуктары тебеленип атат. Элдин бир укугу эмне болуп атат? Сот, прокуратура кандай иштеп атат? Ошолор шайлап келгенде жана соттордун баарын бүт ошолор шайлаган, президент көргөзөт, президент кол коет, баары система, булар баары бир корабльга түшүп алган биз. Ойлобогула, туугандар. Баарыбыз бир корабльде кетип баратабыз, Кыргызстан деген корабльде кетип баратабыз. Ошонун астында шылуундар корабльди талкалап атат түнч, мыктарын сууруп сатып, жыгачтарын сууруп сатып, тиякта темирлерин туу сууруп сатып атат. Ошо корабльдин түбүн талкаласаң ал чөгөт. Баарыбыз чөгөбүз ошо мененчи. А булардын запасной эмелери бар. Жанагындай кичинекей лодкалар бар. Тияка, бияка сызып кетет алар. А бизде жок андай. Биз Кыргызстанда эле калабыз, ушул Кыргызстанда эле жашайбыз. Булар качып кетет, уже үй жайын баарын алып коюшкан. Кеткени жакшы. Ошон үчүн туугандар, акыйкатты сүйлөөчү убакыт келди. Мамлекетти коргоп калчу убакыт келди. Ал 2 мартта башталат. Кудай Таалам деле Садыр Жапаровго Кудай Таалам да сыноодон өткөрдү, Алла Таалам сыноосунан. Пайгамбарлык деңгээлде сыноон салды Кудай Таалам. Кандай гана сыноолор салган жок. Өзү деле кайраттуу, намыстуу. Элим, жерим дагы эле отурат, зыңкыйып эле отурат дагы эле. А башкалар билебиз да камалганда эмне болуп деле. Бутум ооруп атат, башым ооруп атат. Мен сыртка чыгып дарыламасам болбойт экен, мен антпесем болбойт экен. Тигиге справка Батукаевди кантип качырышты? Батукаевди кетирип атканда 120 депутатка суроо бергим келет. Эмне кылып аттыңар эле силер ошондо? Эмне кылып аттыңар эле? Кийин баарын Атамбаев менен Сапар Исаковго түртүп салды да. Ушулар эл душманы, ушулар кылды. А тигилер жөн эле ак экен да буларчы. Урматтуу агайын туугандар, туура эме айтат. Барыш керек. Ак үйгө чогулуш керек. 2 мартта чогулабыз. Биригелип, мукаршаттакычы. Мына силер аксакалсыңар. Кудай Таалам аксакал вазифаны жүктөгөн, могу жерде аксакалдар отурат. Ошонун баарыңыздар бириңиздер. Мына биз жаштар кызмат кылып бергенге даярбыз. Марат байке, сиз коопсуздук жагын, тияк бягын, сиз ошол жерге келсеңиз биздин саясий салмагыбыз өсөт. Марат келиптир бияка деп сиздин силовой структуралар баары сыйлайт сизди. Честь офицера деген понятиясы түшүнүгү бар киши бул деген. Мен ушул кезде ыраазымын. Мен президент шайлоодо да сиздин эмеңизге барып кошулгам. Мен байкабай деле калдыңыз болуш керек анда. Марат байке. Бирок сиз барып кошулсаңыз, ошол жака Марат келиптир. Марат келип кошулду деп силовой структуралар честь берип турат сизге ошол жерден. Анткени даражасы бар, авторитети бар кишисиз. Ошон үчүн могу Кыргызстанда баардык аксакалдарды баардыгын чакырып кетем. Келгиле, апаларды, аталарды, мени YouTube'тон көрүп турган кыргыз бир туугандарым, апалар, сарсана болбоңуздар. Ошол бул жыйын, бул башкача жыйын болот. Бизге революциянын кереги жок, бизге реформа керек. Мен ошо реформаны жашоомдо сезишим керек. Менин бир туугандарым, тайеке жээним, досторум кайтып келиш керек Россиядан мекенине, Кыргызстанга кайтып келип, ушул жакта бакубат жашоо жашаганга мүмкүнчүлүк бериш керек. Ошону сезиш керек. Анан булардын жана реформасы бүтпөйт, булар КТРден сайраган реформасы эч качан бүтпөйт. Башы да жок, аягы да жок. Жөн эле кулакты ушаламай бул, жаман айтканда. Ошон үчүн кечирип коесуздар, эми эмеден ашып кетсе, бирок мен сиздерди суранам. Марат байке, мына моякта аксакалдар отурат, Каныбек байке жаныңызда отурат.
Сиз келип бериңиз Марат байке. Эртеңки күнү сиздин кызматыңыз бүтпөйт эч качан. Кыргызстан үчүн азыркылар честь офицера дегенди түшүнбөй калды. Акчанын, бийликтин эптеп эле тетакка башын тыгыш керек болуп калды. Мен ушул Кыргызстандан Садыр Жапаровду, анан агай сизди мына сыйлайм. Келип бериңиздер, ушул кыймылды колдоп бериңиздер. Бул чечүүчү күн келди. Карап турсаңыздар, жанагы шаардык кеңештерге эле шайлоо өткөндө, ниети ошондо эле билинип атпайбы булар ниети кандай экен? Bir үйгө 1,5 миң киши, 900 киши, 700, 800 кишиден bir үйгө катталып атат. Ошону эмне Сооронбай Шарипович көрбөй атабы, же укпай атабы? Же факты керекпи? Дагы кандай сизге факты керек, урматтуу Сооронбай Шарипович? Качан реформа жүргүзөсүз? Качан мен ошо реформаны сезем? Мына келгениңизде 3 жыл болуп баратат. Кыргыз элини алдай албайсыңар, бүттү алдай албайсыңар. Алданбайт кыргыз эли. Эл журт карап турат. Да, бир эле эме калды туугандар. Мына мо эл журт мо YouTube'дан угат мунун баарысын деңчи. Кудай таалам Алла Тааламдын 99 аты бар. Ошонун бирөөсү Шафи деген аты. Сактоочу, оорудан айыктыруучу дегенчи. Бул жана баланы, коронавирусту атын эле укпайсыңар. Корон деген сөздөн алынган. Ал кайдан пайда болду? Өзүнөн өзү эле пайда болуп калды го. Бул Кудай Таалам жөнөткөн бала. Ыймансыздарга, адилетсиздерге, мыйзамсыз иштерге баргандарга Кудай Тааламдын жөнөткөн бала. Аны экономикасында кысып коет Алла Таалам. Бир эле кичинекей чүкөдөй болгон эме менен. Кыргызстанга келбейт андай вирус, андан коркпоңуздар. Ал Кудай Таалам сактап турат. Бизди Кудай Таалам пайгамбарларга баарына кой бактырган. Биздин ата-бабаларыбыз, ата-энелерибиз, мына мен да кой чоңойгон баламмын. Кой баккан кишиде койдун малдын сыфаты болот. Момун эл, жакшы эл, кыргыз эли. Кыргыз элин Кудай Таалам өзү сактайт. Шафи деген аты ошого байланыштуу. Коркпоңуздар, андай оору жок Кыргызстанда, келбейт дагы.